Ош шаарында биринчи жолу эл аралык деңгээлде азан жарышы иш-чарасы өткөрүлдү. Ага Өзбекстандан, Казакстандан жана өлкөнүн 7 облусунан катышуучулар келишкен. Максат жарандардын жүрөгүнө ыйманды жеткирүү менен бирге достукту, ынтымакты, биримдикти чыңдоо болуп саналат. Самалык белгилүү алым Чубагажы Жалиловдун жаркын элесине арналган. Иш-чарага катышуу үчүн алымдын атасы, Жогорку Кеңештин депутаты, коомдук ишмерлер жана шаар тургундары катышты. Өткөндөрдү дактамайын, тирилер барталбайт деген жакшы сөз бар. Чубагажыны биз бардыгыбыз билебиз. Мамлекетке канча салым кошту, дин багытына кандай иш алып барды. Жаштарды тарбиялоодо, аларды ыймандуулукка, адеп ахлакка, мээримдүүлүккө, кайрымдуулукка, боорукерликке, сарамжалдуулукка тарбиялап, ошол эле адамдардын улут аралык биримдик достукту чыңдоого чоң салым кошконун биз бардыгыбыз билебиз. Азан жарышы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен Мухаммед Умар коомдук бирикмеси биргеликте уюштурган. Ага жалпы 250дөн ашуун катышуучу катышып финалдык турга 13 адам чыккан. Аларга азанды кырааты менен туура жана так айтуу тапшырмалары коюлган. Негизинен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы мына ушул Мухаммед Умар спорт клубу менен биргеликте өткөрүп атат. Негизги демилгечи муфтият. Анан бул республикалык деңгээлде буга чейин болуп келген. Бүгүнкү күнгүсү эми эл аралык болуп атат. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара 2019-жылы чакан форматта башталган болсо, быйыл ири масштабта өтүп жатат. Жеңүүчүлөр үчүн атайын белектер, баш байгеге умрага жолдомо, компьютерлер жана ноутбуктар коюлган. Жылда биз умра коюп келебиз бирден. Быйылкы жылы 2 умра коюлуп атат. Биринчи орун алганга умра менен бирге кошумча акчалар сыйлыктар, экинчи орунга умра, үчүнчү орунга ноутбук, төртүнчү орунга телевизор болот. Ошо кысасы 4 орун сыйлык менен белгиленет. Уулунун жаркын элесине арналган иш-чарага Чубагажы Жалиловдун атасы келип, уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Айтымында кыргыз эли алымды унутпай, бул иш-чараны салтка айлантып жатканы көңүл жылытат. Эми ушу уулум урмат кылып, ошентип облустарда мамлекет аралык ушундай мелдештерди уюштуруп жатышат. Ошо чубакты ыза турмат кылган ушул элге, ушул аалымдарга мен чоң ыраазычылык билдирем. Силерге да чоң рахмат, интервью алып аткан. Ишиңерде ийгиликтер болсун, жакшы. Улам эстетип айтып деп турса, адамдын кадыры бар көсөт, унутулбай калат, эсте калат деген сөз да. Рахмат. Коңшу өлкөлөрдөн келген коноктор Кыргызстанда бул иш-чара байма-бай өткөрүлүп турганын билишет. Алар бир эле азан жарышы үчүн гана эмес, улуттар аралык достуктун бекемделишине да бул иш-чара салым кошуп жатканын айтышат. Азан жарыштарына мен биринчи рет катышып отурмун. Будан алдын мен тек Куран жарыштарына катышкан. Эстетин эдим, азан жарыштары болот деп, алхамдулилла. Бүкүл казак элинин, әуелі кыргыз элине салам. Ассаламу алейкум. Бул шын мәнинде мусулмандардын бириктиги, бауырмашылык болууна bir себеп болатын осындай bir иш-чара деп ойлойм. Аллах Таала сәттілік берсин, баракаллах. Азан деген нәрсе өзі Аллаға шақыратын бірден-бір ең үлкен шақыру. Құлшылық намаз болатын болса, намазға шақыру бұл азан. Ассаламу алейкум, рахматуллахи таала ва баракатух. Hurmatli Qirg'iziston xalqi, Qirg'iziston musulmonlari, biz bu azan musobaqasini ko'rib juda ham xursand bo'ldik, juda ham suyundik. Bunday musobaqa hali O'rta Osiyo tarixida birinchi marta bo'lishligi. To'g'ri, oldin Qirg'izistonda bunday musobaqalar bo'lgan, ammo Qirg'iziston ichida bo'lgan bu musobaqa, ammo bu yilgida mana butun O'rta Osiyo bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Biz bunga juda sevindik, juda xursand bo'ldik. Bunday musobaqalar har yilin balki undan ham ko'p bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Alloh taolo bu yo'lda xizmat qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaviyah radhiyallohu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınan hadiste muezzinler kıyamet gününde insanlarda en moynu uzunrağı bolat dedi. Ravahu Muslim.
Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар алгач Курандан бирден аят айтып, андан соң азан айтып жатышты. Көпчүлүк күткөн жыйынтык чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Жобого ылайык бардык критерийлерге ылайык жеңүүчү деп Өзбекстандык катышуучу жеңүүчү деп табылды. Дагы бир умрага жолдомо Бишкектен келген катышуучуга, ал эми 3-орунга Казакстандан келген катышуучуга ыйгарылды. Эл аралык азан жарышында 1-орунду багындыргандыгы үчүн орунду багындыргандыгы үчүн бүгүнкү азанда өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн келечектин алымы Өзбекстандан Дадаев Хамзабек карекебиз сыйланат. Эске салсак, бул иш-чара эл аралык деңгээлде өткөрүлдү. Кийинки жылдан тарта азан жарыш менен бирге кыз келиндер үчүн Куран жарышы боюнча дагы сынак өткөрүү пландалууда. Мимоза Жаныбек кызы, Ибрагим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.